Narından uçup geldik. Жақсы, құдайға шүкір. İşleriniz жақсы mı? İşleri жақсы. Boş topunuz sıra gene. Narında biraz sattık ama. Да? Bu stadyumda жетекшісі кім еді? Жаңа айтып отырмын. Олар терішкелікте ма олар үшін? Олар терішкелік. Сенің стадион жетекшісі? Көрем ана? Не болды? Кеше футболдан кейін футболдан кейін стадион тазалаш керек. Тазалап тұрып суыны қойып қараш керек. Қараған жоқсың. Сразу біліп қалды. Қарағаным. Бүгін 11 август күні Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Ош шаарында болды. Генерал Алгач Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадион менен таанышып, андан ары өзү окуган Терешкова мектеп интернатына барды. УКМК төрагасы Терешкова атындагы мектеп интернатынын жаңыдан курулган окуу корпусун жана жатаканасын көрүп чыкты. Учурда мектеп интернатынын курулушу толугу менен аяктап, жаңы окуу жылына даяр турушат. Мында окуучулар үчүн заман талабына ылайык бүт шарттар түзүлдү. Камчыбек Ташиев таанышуу учурунда мектеп интернатты университетке теңеп куруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Бул мектеп эки багытта өнүгүүсүндө да мурда кандай болду? Ошо карайчы биринчи багыты бул социалдык аз камсыз болгон үйлөрдү жана баягы кыйналып жашаган адамдардын балдары окуган. Бул биринчи. Экинчиси жакшы окуган. Баягы отборный, самый лучший ученики по всей стране. Тандалып алып окутат да мурдачы. Балдар тандалып келет да. Ошону критерийди сакташ керек да. Мындай мектепти kuruş oңой эмес. Анан бул бир маалдарда бир курулат да. Бир доорнолдо бир курулатка мектеп да бул. Ошол үчүн мектептин статусун түшүрүп жиберген. Макулбу? Мектептин статусу кадыр баркын түшүрүп жиберген. Анан кийин тааныш тамыр, агайыны, дос, жээн, тага болуп эле кирип кете бербешпин да. Ар бир баланы карап, ар бир баланы ар бир баланы текшерип киргизген да. Макулбу? 60% ошо сиз айткандай таланттуу балдар мэрибиз тапшырма берген атайын. Областардан мүмкүнчүлүктөр эле таланттуу балдар бар. Анан 40% аз камсыз болгон. Мына биз бул жерден билесиздер, бүткөн балдар боюнча окуучулар бул жерден бул мектепти бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр, премьер-министрлер бар, спикерлер бар, министрлер бар, жоғарғы депутаттары көп. Көп. Анан кийин ушундай саясий орундарда. Себеби булар эмчен болду. Себеби алардын баары жакшы окуган. Билимдүү болгон. Анан бул мектепти биз бүткөндө ошол маалдарда, эми кийинки маалда өзгөрүп калды, кандай болду билбейм, ошол маалда биз бүткөн маалда. Бир 90-95% жогорку окуу жайларда өттү да. Көпчүлүгү башка мамлекеттерде, Россия жана башка мамлекеттерде окуйт. Мен мына Россиядан бүткөндүм. 85-жылы бүттүм. Ошол жылы ошол жака барып, Россиянын өзүнө барып тапшырып, ошол жерде бүттүм. Ушундай балдар көп эле да. Ошол үчүн кадыр баркын түшүрүп жүргөн. Бакылбы? Ал кимден сизден, мэриядан, мектептин директорунан. Бакылбы? Ошону жакшылап караңыз. 5-6 жылда бир келип алмашып турабыз жаңылап. Макулбу? Мынау өмелер ошо маалда биз окуган маалдагы чына эми арчалар калды. Ошо маалда арчалар калды. Мурдагы арчалар болду. Жаңыдан экен. Жаңыдан көбөйтүп эге беришкен. Эмне? Зеленый город болуш керек да бул жерчи. Жаганы кыздар Терешкова келген экен, а? Төртөө, Өздөрү келип экен бе? Ооба. Ошо экен. Эми ал кайсы жылдарда эле ошо? 79, 80 жыл болсо 20 жыл, мына 24, 46, почти 50 жыл болуп калды,
Сонда. Аурасы жарық, жақсы мектеп. Сон мектеп болды. Мынау да жақсы болса. Bunu geçer. Ha, onday. Bütün süre koyup ketmiş. Үйдегі проблема қоғызды ештеңе Валерий Терешко учқан мағалында капитан болған екен, да? Званиясы. 66 sınıftır. Сен бұл космонавтың өмір баяны, өмір жолы менен оқытасың аты, балдардың барлығы. Қанша жашта болғанда екен учқанда? Учқанда 27 болшы. Жашта екен, а? Bir kez esimde hiç ketmeydi. Ошондо şu мектепке кирип туруп, оң жакка бурулганда, могул жерде ушу полду. Биз окуган маалда могул пол эме болчу, баягы буруп делеп коюп. Паркет. Анан кийин ушу паркетти бизге тазалатат болчу. Мен эсимде бар, раматылык Зульфия эжеке узун бойлуу Татнакай, сонун келбеттүү жашнакай эжекебиздер да Зульфия эжеке. Анан кийин бул жерде биз паркетти тазалап атканда бул жактан тып деп басып келет эжекечи. Уже эсминен чыкпайт. Ай эжеке келип тургандан кийин эмне болдуңар деген анан. Ай жакшы тазалабы деп анан кийин тык деп көтөрдү. Шоңой дишебиз. Шеш бул жакты жүрүп койсуңуз. Бул усумканабыз мугалимдерге тура турган жер. Бул азыр жана эйтен тургандарды даярдап койдук, протокол маркумдерге беребиз. Keçen bunda yaptığım görüştük ama yaxşı oldu mu? Жакшы. Биз оны жакшы мектебиз салып бар. Сонун жабатарга Бул биринчи класс. Биринчи класстын кабинети биринчи сабак келген ушул жерге чыгып. Парталарда сонун экен, а? Büyük kayıtsızlığını. Мына оформлениясында бүт балдардын ишин эле турган жасаттык. Баарынан мурдагыдай жасалма көргөзмө болбойт. Балдардын гана иштери эле. Анан панелдерге чоң расчет билдирип атабыз. 17 панель, ушу 17 основной стратегический предметтерге коюлду. Жакшы. Молодцы. Эми бул эң алдыңкы мектептерден болот да. Демек ошого жараша балдарды окутушубуз керек да. Бак каласа, күчүмүз жумшайып кеткен. Аябай сүйүп ушундай мектеп курган. Үчтөрүндө болду да, үчтөрү. Төрт амалга заман салып болду, эси ашты. Мен эсимде бар, биз окуган маалда спорт залыбыз аварийный ситуацияга келип калып, биз спорт зал жок окуганбыз. Ошондочу сыртта поледе площадьде эме кылчу элек да. Спорт залыбыз жок эле. Мына спорт залга, мектептин спорт залына кирген сайын ошо эсиме келе берет. Спорт зал жок окутуу беледимчи. Сонун болуптур. Абардылар бардыгы бар экен. Партиясы бар экен. Bunun ayağına bir bunu tanımayacağım. Sen orada da bu жерде bakmayın. Olur. Emeleri var ekler ha? Voleybol sırtta var ya. Voleybol hocam koymaydın mı? Ya. Biz Güzel söyleyeyim mi? Ну, конечно. Мына жерде айтсаканаларга шексиз экен. Ушул көрсөткөн. Ушул мектепти алып болгон түзөлүп атат Кыргызстанда. Программирование үйрөткөнгө балдарды. Мына зал ошондой болот. Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшы көрүнүп жатышыңыз. Siz bu mektepte burada işlediniz mi? Мен 3 жылдан ашып иштедим. İşlediniz. Mekteğiniz kандай болып қалды? Ол өтө сонун. Аябай жакты. Жактымы? Баягы эмеде общежитиеде иштеп жүргөн убагыңыз эсиңизде? Эсибизде аны кыйынчылыктар менен окуткан күнүбүз дагы эсибизде. Ушундай жакпыраган
мектеп салып қойғаныңызға сіздерге чоң рахмат. Президент сіздерге баштады. Урматтуу президентибиздин негизги тапшырмасы ушул болду да, ушул жерде биздин Ош облусунда, Ош жеркесинде, Тегел түштүк жеркесинде бул жападан жалгыз ушундай чоң интернатта, мындай интернат жок. Ошондо президентибиз айтты, эч күчтү аябастан колдон келишинче эң бардык шарттар менен жасагыла депчи. Көрөйлүчү кандай шарттар менен жасай аласыңар деп. Бул мектеп үлгүлүү көрсөткөнгө мындай үлгүлүү мектеп болду да, Даже республикада балким жоктур мындай. Республикада мындай мектеп жок да. Бир эле мектеп бар да. Биздин эле. Кымбат малыбы билет алып келдик. Таза алдыңызбы? Таза. Сиз экономить этип берет элеңиз. Чистая фирма, көрдүңүзбү? Давайте, разы. Экономить этип берет элеңиз. Жок. Эконом кылган жоксузбу? Көрдүңүзбү? Чистая шел. То есть формалары менен. Так. Алты мужской, бул женский мектеп. Бул кыздардыкы. Кыздар корпусу да. Балдардыкы бар бу жакта. Балдардыкы бар. Атке балдар. Кана балдарды кетип көрөйүз, а? Бул эми канчага бересиңер муну? Канча эмеге? Бир сезонго, а? Бир сезонго бересиңер муну, а? По размерам. Бардыгы бирдей болуп кийинип алат. Биз деле ушул баарыбыз бирдей болуп кийинип алат элек да, баарыбыз бирдей болуп кийгенде бири-бирибизди тааныбай калат элек. Көрдүңүзбү? Ода качественно алып келдик. Атайын качественно. Точно? Качественно. Караңыз. Ова бачачы менен көрдүңүзбү ака? Көрдүм. Жакшы. Ушунда ар бир этажда экиден эс алуу бөлмөсү, мындай телевизор менен. Ушул жерде кружокко даярданышат, кызматтык иштерди жасайт. Биз окуган маалда мындай общежитие кайда? Бир комнатада 2 арсол жатат элек, 8ден 10 бала жатат элек. Так. Отоплениясы жок, кээде ушундай кыйынчылыктар жайдык да. Эми азыркы бул жөнүндө супер эме болуп калды, гостиница. Сонун. Эми ушуну өзүн жакшыраак колдонуш керек да, эчеке. Жакшыраак колдонуш керек. Сынып калбасын, тынып калбасын, папаланып калбасын. Эми, конечно, буюм болгондон кийин сынат деңчи. Бирок ошону өз убагында ремонттоп, өз убагында кайра өз ордуна коюп, уштуп карап туруш керек да. Баягы эле коет, чарбачыл болушубуз керек да. Чарбачыл болушубуз керек. Андай болбосоңуз, бала деген бала да тезде такылап коет. Төрттөн душ, туалеттер менен бар жок. Ар бир кабатта эс алуу бөлмөсү. Бер жака кыздардыкын, ар жака балдар. Комнаталарга номер койдуңар, койбодуңар? Жок. Обязательно номер коюш керек. Себеби канчанчы номерде ким мына жазылып турат го. 127 деген. Жакшыраак номер коюп койгула, мына жерге жакшыраак жазып 127 комнатада керек болсо могул жерге ким жаткан фамилияларын жазып коюш керек. Ал жазылып кроваттардан үйдө жазылып. Ошондой кылып койгула да, сонун. Мектеп сонун болду. Ана могул жерге башка дарактарды тиккилечи, муну ёлка менен эле муну ача тиге бербейчи. Мажрум тал деген бар. Баягы эме деген бар. Не деп коет? Чынап керектер деген бар. Чынап керектер экти кругу. Элге да экилер, берге да экилер. Көлөк болуш керек. Канчалык көп эксең ошончо жакшы. Неге бердиңиз? Ана мына эменен спорт площадкага тегереген. Муну курчаш керек да муну. Топ бер жак кетип калса не болот? Бияк тебелейт. Туурабы? Сеткадан курчап коебуз. Курчагыла, муну тегереген курчагыла. Сону жасагандан аягына чейин жасаш керек. Себеби мына топ ойнойт, волейбол ойногондо. Бер жак өтүп кетет, туурабы? Бер жак өтүп кетет, ама ал тебелейт. Бул бир. Анан көчө жакты карагыла. Көчө жакка топ кетип калат. Мына топчу. Ошо көчө жакта да бир 3-4 пролетту көтөрүп коет. Эми трансформатор иштеп атабыз? Иштеп атат. Так, жаңы автобус. Бир класста алып барып калып алып, ойнотуп келе берет экенсиңер да? Сонун экен. Мастер. Болчулук. Ачкыла. Кадаш. Бир айлап Эмени Жок кой. Айланбай эле койгон. ооба, сөз жок. Дизелби? Дизель. Эмени
Генерал андан ары Ош шаарындагы ички көчөлөрдүн оңдоп түзөө жана кеңейтүү иштери менен жеринен таанышты. Мына көп жерлерде мына стройкалар болуп атат го, мына мынакта стройка болуп атат экен, бuyerda болуп атат. Көп жерлерде ушу багдаракта бас тигип атабыз. Багдаракта бас тигип атабыз. Багдаракта көбүрөөк тигиш керек. Ар түрдүү мына Ошто эмне нексең өсөт. Мажурумтал бар, карагайлар бар, тигил эми ёлкалар неге бербейді, ёлка деген эми ал эмеди, арчаны неге бербейчи, эми көлөкө боло турган. Көлөкө боло турган, анан кислород бөлүп чыгара турган, анан узак жашайт. Чынар терек, мажурумтал, ушундайлар көбүрөөк эгиш керек да. Анан бардыгы эле асфальт, бардыгы эле бетон, бардыгы эле үй болуп кетпестен ушулар болуш керек да, жашылган. Полностью көчөнү баштан аяк жеп жүрөсүң. Туурабы? Жактары болуп. Автобус тротуарлары. Тротуарлар басабыз. Анда бүтүрөсүңөрбү? Бүтүрөбүз. Угуп атасыңбы? Нурларга токтоп, сен сиз угуп атасызбы? Мына ушуну контроль кылып алып алабыз. Эгемендүүлүк күнүнө чейин жол толук менен бүтүш керек да. Мына тротуарлары, мына решеткалары, экинчи слой, үчүнчү слойунан бери басып сону красиво кылып турабы? Эгерде эме болбосо, көкөйүн мында ким бар? Сабжан. Демек, мунун угуп атаса, жазып алыңыз суракту. Эгерде ошол убагында эле бүтпөй турган болсо, убагында эле бүтпөй турган. Булар мага эме сигнал берет, а мен сизге сигнал берем. Бул фейдовга чөстүк полностью. Мен сигналым чатак билесиз, а? Мен сигналым чатак. Күлбөң сиз. Күлгөндөрдү жаман көрөм. Мен күлүп сүйлөп аткан жокмунбуз. Давай серьезно иш кылабыз. Серьезно иш кылабыз. Макулбу? Жакшылап эртелеп бүтүргүлө, чачылып төгүлүп жүрөт дагы. Мына эгемендүүлүккө дагы мына болгону 20 күн убакыт калды. Сен дагы төгүлүп чачылып жатасың. Бүтүрүп именно ошо күнгө такабастан 15 күн алдын бүтүрүп, жууп, тазалап, сону кылып коюп койбойсуңбу? Именно ошо күнгө такап отурбуз. Жакшы дебей атасыңар, мен сурадым го сизден. Бир 5-6 көчө жакшы болбой атат, Аракет кылыш. Подрядчиктер алган көчөлөр ошо? Ооба, подрядчик алган. 8 көчөнү ачкан. 8 көчө алгансыздар, 8 көчөнүн канчасы бүттү? 8 көчө биринчи слой экөөсү бүттү. Эгемендүүлүккө канчасы бүттү? 6. Биринчи, экинчи слой асфальт басып. То есть 6 көчө толук бойдон бүттү. Биринчи слой, экинчи слой асфальт басылып бүтөт. Экинчи 2 көчөчү? Эки көчө 20 октябрга дешти. А кечирээк баштарса. Хорошо. Ошол 6 көчөнү эгемендүүлүккө чейин бүтүргүлөгүн да. Ошо 6 көчөнү көрсөтөбүз да. Сиз контролго алыңыз. Контролго алыңыз, мага маалымат берип турасыз. Качан бүтөт көчө? Ошол биринчи слой, экинчи слой асфальт бүтөбүз. 20-сына Латок тротуарларды жетишпей калат. Алар качан бүтөт? Аларда ошол иштеген адам жок. сентябрь жок, техникаларды алдырдык азыр. Жок, техникалар алдырган, лоток техника кылбайт, лотокто адамдар кылат. Кана эч ким жок дейсиз. Жок, адам. Кайсы мынтип отурсаңар силер бүтпөйсүңөр. Иштеп аткан адамды көрбөй адамды карасаңыз, кана адам. Жок, иштеп аткан адамдарды бүт алдырдык азыр. Жок, меникине деп алдырып койдуң. Техника сизди. Наоборот, меникине деп иштетип койбойсуңар. Алдырдык калмыз. Иштетип койбойсуңар. Так, көчөнүн узундугу канча? 1 километр 200 метр. Муну эмеден башталат? Апаративадан баштап Тибилисига чейин. Тияка чейин. О, жагын жасай эле келсиңер, Ошо жерде үйлөр бар боюнча алдык да, ошол жерде бул жол жок болчу. Катап үйлөр боюнча алып, эң бүтүп келмек. Ар жактан жагым жол салынды. Бул көчө канча бүтөт? Бул көчө 20 слой, биринчи слой, экинчи слой асфальт. Экинчи асфальттын баасы разметкасы чызабыз, Да, разметкасын чызып, проезд беребиз. Ошондо договаривали 20 То есть эгемендүүлүк күнүнө чейин муну көчө толук тапчык. Биринчи, экинчи Проездный часть тапчык. Проездный часть тапшырылат. А мына тротуар, лотоктордун баардыгы качан бүтөт? 20 сентябрь. 20 мың, жоқ, 30 мың сентябрь до конца. До конца сентября. До конца сентября. Вот так договаривались. Силерге өзү постоянно 5 күн же 10 күн жетпей калат, Ой берсе, жетет. Мен сиздин айтып аткан нерсеңиз бар, мына жерде КГБчилер бар, жазып атат. Сұрақтаудан бері жазып отыр. Ойлап қойма, айтып білен есе шығып қалады. Бұл кішіні айтып қойсам болды, алдап-салдап кетіріп қойсам болды. Не? Сіз айтқаныңыз бар жазып отыр. Бүгін мына Нарыннан келдім азыр. Нарында Шералиева деген көше бар.
Şeraliyeва деген көшені 10 августқа бітеміз деділер. Мен бүгін 11 августқа бардым. Барсам да bir күн сұрап жатыр. Bir күн жетпей қалды депші. Ама айтып жоқ, анда 15-іне шейін бітіргілі деп, дағы 4 күн уақыт беріп берді. Ошол сыңарында сіздің айтқан сұрақтарыңызды ол жерде балдар жазып отады. 26-сында қайсыны бітесіз, конца сентябрьда емнені бітесіз бардығы. Мақұл ма? Себебі дегенде мындай деймін, бұл нерсенің бардығы мамлекеттен бөлініп беріліп жатқан ақша. Бюджеттің ақшасы, елдің ақшасы бұл. Мамлекеттің ақшасы. Ошондуктан мамлекеттің ақшасы қандай сарпталып жатады, үнемделіп жатады, қандай натыйжалуулугун берип жатады, башка бүт баарыбыз карап турушубуз керек. Отуңузбу? Бул жөнөкөй сиздин баягы бир коммерцияңыз же болбосо башка эмес, ошону этият болуңуз. Этият болуңуз. Анан кийин Берока, сизге маселе. Мына үйлөрдү жакшы бузупсуңар. Үйлөрдү бошотупсуңар. Бирок ушуларды бузуп таштап койбостон булардыкында бир нерсе кылыш керек. Жарайт. Жол жагын жок дегенде жол жагын шыбатып, воротолорун койдуртуп, эшик терезелерин койдуртуп, мындай фасадтарды оңдоп, мындай адам көрүнө турган болуш керек да, баягы сол түшкөндөй болуп калбасын. Бул бир эле бул эле көчө эмес, бардык шаар боюнча. Шаар боюнча бардык жерде ошол снос болгонун изи калып баш керек да. Изи калып баш керек. Ha? Taşlar işte. Taşlar. Камчыбек Ташиев Ош шаарында мамлекеттик ипотека программасынын алкагында курулуп жаткан Асман Резиденс 1 Ош турак-жай комплексинин курулушунда текшерип, сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана белгиленген мөөнөтүндө бүткөрүүнү эскертти. Долбоорго ылайык жалпы аянты 1,3 гектарды ээлеген жерге 12 кабаттан турган 8 үй курулат. Батирлердин жалпы саны 528. Турак-жай комплексинде спорт жана балдар аянтчалары, жер алдындагы унаа токтотуучу жайы, коомдук тамактануучу жайлары жана соода дүкөндөрү каралган. Президентибиздин алдыбызга курулуп тапшырмасы ошондо. Үйдү кылышыбыз керек бардыгы. Үйүм жок, менин квартирам жок, талаада жашап атам деген адам болбош керек. Болушу мүмкүн, бирок азайтыш керек. Ең бірінші баштаған осы, ең бірінші баштаған 3-ші блок. Үстін жабала баштады, да? Жабала баштады, Қанча этаж ошондо? 12 этаж. 12 этаж. Терезелер коюлуп атат, тетектен таш сыдырмаштыр. Шаар боюнча 6,5 миң болсо, 6,5 миң квартира. 10 миң квартира жетиш керек. План 5 миң. 10 миң. Abi 4 lokatsiya da. Так, ушунда биринчи башталган үй ушул да. Birinchi boshlagan үй. Ушуларды качан тапшырасыңар? 25-chi, былтыр 25-chi yılda kapsa salganmış. Kuda kalırsa şu 22 yılı erте жазда desek biraz Bizden endi жылы июньдары барат экенсиз. Ошондо толук 2 жыл курган болот экенсиз. Doğru 2 yıl. 2 жылда бітсе нормально. Андан соң Камчыбек Ташиев Ош шаарына атайын техникаларды тапшыруу аземине да катышты жана президент Садыр Жапаровдун атынан мэрияга жалпы 20 түрдөгү 120 дана техниканы ачкычын Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевга тапшырды. Бул техникалар президент Садыр Жапаров мамлекеттик турукташтыруу фондунан бөлүп берген 500 миллион сом каражатка сатып алынган. Айтылуу биздин ажообуз Алла Таалам колдосун акыркы мына учурда өркүндөп жаткан жашообуз эл үчүн кызмат кыла алган эринбей алга жылалган эгемендүү өлкөгө керекпи жанын суна алган тартуу кылып бере алган эл менен кошо дем алган ажообузга рахмат бүгүнкү Ошко кылган иш айталы чың ырастап тарых бетин карасаң бир да мындай болбоптур биринчи жолу мындай карачып площадка бүт баары техникалар сонундай толтуруп жаткан учуру болбогонду тарыхта болтуруп жаткан учуру байлыкты бакыт дебеймин эл үчүн кызмат кылган чоң бакыт деп айтам ошону андай болсо келгиле ажообузга рахмат ала канча бергиле жакшылар жандоочу кийик аттырат болбосо жого чаптырат сиздей жан достору турганда көңүлү ток шат турат ушундай сонун кишиге ыраазы болуп айрыкча жасап аткан ишине андай болсо келгиле ажообуздун жанында генералга да рахмат ала канча бергиле
урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери, мына бүгүн биз ошто жакшы маанайда, жакшы шарапатта ушундай сонун иш-чарада жолугушуп отурабыз сиздер менен. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бүгүнкү күндөгү жүргүзүп аткан саясатынын кайсы бир деңгээлдеги жеңиштеринин бири деп айтсам болот. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош шаарында, Ош жергесинде, айрыкча Ош шаарында ушул шаарыбыздын акыбалы кандай болуп калды эле, шаарыбыз ушундай эскирип, каралбай, түнөрүп, ушунчалык бир бозоруп калган шаар болуп калды эле. Бирок ушуну эске алып, урматтуу президентибиз мындан ары Ош шаарына чоң жардам кылайлы, Ош шаарын көтөрөйлү, колдойлу деген максатта биринчиден ушу шаарга мэр кылып Жеңишбек Шермаматовичти дайындады. Экинчиден ошол дайындаган күндө эле айткан болчу. Ош шаарына, шаардык ушул чарбасына иштете турган техникаларды толук бойдон алып бересиң деп мага тапшырма берген. Ошонун негизинде биз Жеңишбек Шермаматович дайындалган күнүн эртеси эле ушул жумушту баштадык эле. Мына бүгүн баары келип турат. 500 миллион сом акча президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде ушул техникалар келди. Эми мындан ары ушул техникалардын баардыгы Ош шаарынын ичиндеги баардык чарбачылык жумуштардын баарын аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана башында биздин акыныбыз Ыдырыс энибиз айтып өткөндөй, мурун кийин ушул Ош шаарында бир иштетилейин десең, же техникасы жок, же бир колго илээрлик бир башка эмеси жок. Мына муниципалдык жанагы тазалык ишканасынын техникаларын көрүп жүрөсүздөр. Бардык эски, түтөгөн, такаланган, сайыз малынан бери колдонулган ушундай техникаларда жүрүп калдык эле. Эми алардын бардыгын Жеңишбек жок кылсаңыз керек, аларды алып жок кылгыладарын мына жаңы техникалар менен кызматташкан. Мындан ары Ош шаарында мындан да көбүрөөк тартип болот. Мындан да көбүрөөк чарбачылык жумуштар аткарылат. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Муну жанагы жасаган жумуштарды көз боёмочулук менен, же бирөөнү алдап коюу менен, эптеп убактылуу гана жасап өтүш эмес, чындап гана жөнөкөй адамдарга, карапайым эл журттун турмушун өзгөртө турган, карапайым эл журттун кайсы бир деңгээлде ошолордун бир рахматын ала турган жумуштар жасагыла деп президентибиз тапшырма берип отурат. Мен азыр мына эртең менен Бишкекте болдум, андан кийин Нарынга учуп кеттим эле, Нарындан келдим бул жерге. Так, азыр кайрадан учуп кетемин. То есть бул эмне деген маселе? Бул деген бардык мамлекет кызматкерлер тынбай иштешибиз керек. Мамлекет кызматка келдиңби? Иште. Мамлекет кызматка келдиңби? Ошол элдин жакшыргай ак батасын алыш керек. Анан мамлекет кызматка келип, мурдагыдай мамлекет кызматка азыр байыш үчүн же болбосо өзүнүн бир кадыр баркын көтөрүш үчүн келбейт. Кадыр баркты эл көтөрүш керек. Ошондуктан бул жерде биздин арабызда турган бардык мамлекет кызматкерлерге дагы бир жолу тапшырма иретинде айтып өтөмүн. Кылган жумушуңардын бардыгында элдин ыраазычылыгы болуш керек. Бул эң негизинен укук коргоо органдары, прокуратура органдары, сот органдары, коопсуздук органдары элдин түздөн түз тилегин аткармайынча, же элдин түздөн түз ошол суроо талаптарына жооп бермейинче ишиңерге мындай жакшы баа берилбейт. Өзүңүздөр билесиздер, мына эл журтка дагы муну айтып коюшубуз керек, мындай жарыя кылып. Мына азыр сотторубуз, Жөнөкөй райондун соттору эң аз алган акчасы 300 000 сом болду. 300 000 сом болду. Облустук андан да көбүрөөк. Жанагы жогорку соттун судьялары андан да көбүрөөк болду. Бул эмне үчүн жасалып атат? Ошол соттор коррупциялык элементтерге берилбесин, элдин турмушун, элдин ошо чече турган жумушун акыйкат чечип берсин деп президентибиз ушуга умтулуп атат. Ошондуктан ушул маселени жакшылап карашыбыз керек. Билесиздер, Ош шаары эми муну азыр айтсаң тарых болот, кээ бирлери кээде өзүбүз эле ишенбей кетебиз, ушундай болду беле дегендейчи. Ош шаарында өтө
Oşu şaharında emez, bütün Kırgızstanımыздın bardığında ele. Ayrıca Oşu şaharında öte kriminallaştırıp ketkenimiz. Kriminallar köpeyip ketken, banditler köpeyip ketken, opuk işlikler, kıyılmın degen bayağı çala sportsmenler köpeyip ketken. Biznesmenlerdi kıynap, anı biznesmenlerle kıynamasdan, jönököylü adamları kıynamasdan, mamleketlik organlarga konsala başlaşkan. Bunu oşulardan bardığını tartipe keltiriş üçün ne degen emgek ketti? Oşular tartipe keltirip bardığın mıyzamdığı olup, bardığı mıyzamdığı yaşap, bardığı bir mıyzamga başı idirişe alıp görüş üçün ne degen gana köp kıyınçılıklarda öttü. Bunu oşuların bardığı emi artta kaldı. Bundan biz ösüp ölü güçümüz gerek. Şu yerde oştuklar durasınlar, oştuklar dese öyle oğla men başka jakta da gelir. Men de oştukmun. Men de oştu çoğun oygamın, oştu ötkömün, oştu okugamın. Biz bardığımız bilemiz. Buna jakın kala yerlerde bir soğuçan aytı bereyim sizlerge. Sizlerge kevirler oylayıp bu kanday olmadı degenler. Sizlerde buna uşul yerde bayağı Dosonov Cenga degen bir kriminaldık avtoritet vardı. Tura mı? Cenga degende bardığı unçupay kalıştı. Cengenin baldarı, Cengenin çorluylары, Cengenin kıyınları olup, uşunay olup kalıştı. Gerek olsa bizim korganlarımız da unçupay kalgan. Birle suluçen aytı bereyim, hazır al kişinin üstünden öte çoğun murda kılıp ötken kılmışları boyunca kılmışları açu prosesi bolu oldu. Birlikçe kılmışlar, özününe, cerdeşlerini, uşulumuna bir suluçen aytıp koyayın ya bunu. Uje bu açılgan kılmış, bunu eşkende yaşına durgan sekretliğine söz yok. Özününe, cerdeşlerini buna siz o da narkotike sahip öldürtüp 2015 yılı öldürtken baldardı. Buna hazır taap çıktı. Anadağını köp aytışar, Cemge bizim cerdeşimiz bolğan dedi. Özünün cerdeşimizi öldürüyorlar. Şunu banditler bolğan şunun bardağı. Oşol banditlerden bardığın azı jok kılıngan. Kırgızstan'ın kaysı bulunguçunda bolbosun, bir daha bandit bolboyt bundan ara. Uyuşka kılmışlık top degen bolboyt. Bardığın mizan çekildi olur. Egerde oştuk, bayağı kança kalgan banditlerden müçölörünü, ce başkalarına aytıp koyuyor. Egerde bir ömürde uyup kalsa bir yerden, kattu caza tartasın var, jigitler. Kattu caza tartasın var. Mıyzamga kaytıp, mıyzam çekinde yaşarlar. Başında biz şu banditleri çok kılavuzsak, bari külgön, men üstümen külüşkön. Koyça kolundan ne gelet sen dedi. Kolundan kelbek, banditler çok kılavuzbaysın, bular bolgon, bola verip, bardığı buların kolunda dedi. Buna hazır kanda situasyon olup kaldı. Kurduşun aile situasyonu korrupsiya boyunca aytı ötüyü. Korrupsiyalık elementleri boyunca. Mamleketimizde bardık yerinde korrupsiya çırma olgan. Teknike satıp olasın mı? Korrupsiya var. Jol kurasın mı? Korrupsiya var. İmarat kurasın mı? Korrupsiya var. Birön jumuş kılasın mı? Korrupsiya var. Şundan olup ketken. Jönököy adamlarga jaşoo çok bolup kalgan. Jalan uşu biylike bayıp, şunday üylörünü salıp, eylep alıp, жүргөндөр гана жашап калган. Эмандай болбойт. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы коррупция элементтерге толук бойдон бөгөт коюу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 21 январь быйылкы жылдан баштап коррупциялык кылмыштарга жаза катаалданды. Катаалданды. Эгерде мурда коррупционер bir kılmış менен колго түшсө, взятка менен колго түшсө, же болбосо bir мамлекеттин bir байлыгын жеп койгон болсо, ал ошо мамлекеттин байлыгын кайра толуктап, тергөө менен кызматташууга барып, жана баардык кылмышты мойнуна ала турган болсо, мыйзамдын чегинде ага штраф менен чыгарып коюшчу. 20, 30, 50, 100 миң сом менен. Эми андай болбойт. Эми азыр мойнуна алса дагы, ошо урдаган акчасын ордуна койсо дагы, тергөө менен кызматташса дагы, эмне кылса дагы сөзсүз түрдө түрмөгө отурат. Мына ушундай мыйзам кабыл алдык. Ошондуктан коррупциялык элементтерге, баш ийгендерге, коррупция элементтерге барган мамлекет кызматкерлерге дагы бир жолу эскертип айтамын. Коррупцияны тыйгылаган. Тура ушул мыйзам кабыл алгандан бери азыр кескин түрдө коррупция азайды. Бирок баары бир бар. Баары бир жанагы паразиттер, кан соргучтар, анча-мынча майда чүйдө аяктан бияка алып коёюн дегендер бар. Айрыкча мындан ары биз мамлекеттик деңгээлдеги коррупциянын баардыгын азайттыкпы? Азыр мектептер
больницалар, садиктерге чейин карайбыз. Жақында да Ошқа келіп мен бұл жерде ГКИМ-да чогулуш өткізгенде түштүк жаңағы есептөө палатасы түштүк жетекчиси айтты эле, бизде эч кандай коррупция жок, коррупция болсо мен жооп берем, иштеп кетүүгө даярмын деп. Мына кече Тогуз-Тородо ошонун бир кызматкерин $3000 пара алып аткан жерден кармадык. Кызматтан кетти ошол киши. Я, ГКИМ-дун эмеси бар, жетекчиси бар, я. Кеттиби? Кеттиби? Ну вот, мына сөзү жооп берсин, кызматтан кетти. Дагы башкаларга да айтамын. Коррупциялык элементтер болсо, жетекчилер жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Мэрияда коррупция болсо, Жеңишбек Шерматов жооп берет. Губернатор жооп берет, өзүнүн аппаратында коррупция болсо. Акимдер жооп берет, айыл өкмөттөр жооп берет. Таза иштегиле. Ким мамлекетке таза иштеймин, мамлекет үчүн жанымды беремин, мамлекет үчүн кыйналсам дагы мен кайылмын, бирок иштей берем деген адам болсо, ошол адамдар кызмат кылат. А башкача ойлогон адамдардын баардыгын биз тазалайбыз. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, Оштогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ош шаарына эле быйылкы жылы 20 миллиард сомдон ашык акча бөлүндү. Ош шаарынын өзүнө эле. Жолдорду жасаганга, мына ипотекалык үйлөрдү курганга, техникаларды алганга, жана башкалардын бар 20 миллиарддан ашык акча бөлүндү. Мына Ош облусуна болсо 30 миллиардты тегереген акча бөлүндү, 28-30 миллиард тегереген акча бөлүндү. Ош облусу, Ош шаарына кошулуп 50 миллиард акча бөлүндү. Качан ушундай болгон эле? Эч кандай да мындай болгон эмес. Ошо бөлүнгөн акчаларды эми эффективдүү иштетип, ошолордун пайдасын көрүш керек. Ошолордун пайдасы элге тийиш керек. Ошо бөлүнгөн акчаларды иштетип аткан мамлекет кызматкерлер, жеке кызматкерлер бардыңар ушуну эсиңерге тутуп алгыла. Эртең жолу куруп аткан жолуңарды текшеребиз. Куруп аткан зданияңарды текшеребиз, иштеткен техникаларыңарды текшеребиз. Ошондо ошо илешип калбаш үчүн азыртадан таза иштегиле. Азыртадан таза иштегиле. Урматтуу эл журт, мындан ары дагы ушул мамлекетибизге таза жана көптөгөн кызматтарды кылуу үчүн урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бизге берген тапшырмасы бар. Ошо тапшырмасы аткаруунун негизинде мына Ош шаарында болуп жаткан өзгөрүүлөргө түш болуп атасыздар. Шаарыбыздын мэри Кудайга шүгүр жакшы мэр келип калган экен, жакшы мэр чыгып калган экен. Муну биз үлгү кылып айтышыбыз керек. Жакшыны жакшы деп айтпасак качан айтабыз? Мына ушул кишиден үлгү алып бардык жерлерде иштеп атышат. Бирок мына республикадагы бардык район шаарларда, жерлерде адамдардын үйлөрүн снос кылып бузуп атышпайбы? Ушул боюнча айтып коеюн. Урматтуу жетекчилер, адамдын үйүн бузаардын алдында сөзсүз ал адам менен сүйлөшкүлөр. Ал дагы адам кайсыл бир эмгек менен, кайсыл бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле учпай барып сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылгыла. Анан кийин кече бир-эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президентибиз да ушуну айтып атат. Ал туура эмес. Ал билбей салып алдыбы ал жерге, мыйзамды бузуп салып алдыбы, баары бир ал адам жашап атат да эми ал. Жашап атат да, анан баары бир анын жашаган үйүнөн эле кууп чыгып эле үйүңдү бузуп эле бар талаага бар деп кууп кирсе, андай болбош керек. Ошону ар бир жетекчилер эсиңерге тутуп алгыла. Анан Оштун мэри бузуп атыптыр деп эле анан баардыгын буза бербегиле. Оштун мэри мына азыр мен сурасам, бул киши айтып атат, мен барып сүйлөшүп атам дейт, үй берип атам, участок берип атам, анча-мынча макул болбогондор да бар, алар менен дагы да сүйлөшүп атам деп ушинтип айтып атат. Ушинтип гана элдин көңүлүн алып туруп гана иштеш керек. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары дагы Ошубуз өнүгүп өсө берсин. Рахмат баарыңыздарга. Мына Ош шаарына мына 2 килограмм күрүч тапшырып атат. 2 килограмм. Мына ушул жакшылап иштетип алгыла эми. Жана кимге беребиз?
ekskavatorlar türlerini alıp geldi. 215 değil, 150, 140. Var mı? Sizlerde var mı ne burada? Yok mu şurada? Var yok mu? Cengi var, Aslova geldi var. Aslova geldi. Vardır asla. Sen şuna teknik bir aytçı ne var? Karma öyle öyle Ya. Arap kamşaklaşa, kul degen teknikalar, sanki firma teknikalar. Çırağında faydalanılmaz. Самый дорогой, самый kımbat teknikalar. Şu bir zavodun özünden var alıp geldi. Zavodun özünden var alıp geldi. Şu bir ekskavator kaça turardı ki buna? Bir En çoğu 120 bin dolar. 120 bin dolar. Bir ölçü. Bir ölçü. Salamu aleyküm. Qandaysiz? Yaxshimi? Desangiz yaxshimi? Ayday olasizmi? Ha. İştegensizmi? Bilasizmi? Endi bu texnikalarning bardığın bunday ne deb qo'yadi? Berkerak sizlar shopirsizmi? Bu texnikalarning bardığın bunday ehtiyot foydalanish kerak-da. Vurup soğup kalkalab da taşlavasdan bunday mamlakat berdi deb aytish. O'zingizning mashinangizda minishingizda. Mashinangiz bormi o'zingiz? Ne mashinangiz bor? Ha? O'sha fitni minganday qilib bering. Ma'qulmi? Jashnaqa. Bunlar bazı ekskavator var, türleri var. O kişilik elleri de var. O kişilik elleri de var. Vardır sanki. Kımbat kalı, vardır hiç prima zavoddan geldi. Bu çoğu 120 bin dolar turar. Kişilik eyi kaça turar? Yerde bu kaçıdan ne? 60 bin dolar. 60 bin dolar. Lan 60 bin dolar köpeğin bu. Var mı diye? Var. Çoğu var işte. Var işte. Vardı bunlar. Sizlerden koşu bardınlar mı? Hayır, var. Karadılar mı? Tek alıngan teknikaların effektifliğini karar. Ma'qulmi? Bahaсын qarag'ila, sapatın qarag'ila, işte bu keyin söz bo'lib o'tirgan bo'lsa. Ma'qulmi? O'sha bar tekshirib chiqadi. Çünkü mesela çoğu var kerak. Çoğu var kerak. Yaxshi, o'sha bir ish qilgan o'shalar qo'shib olsa. Navı trottoarda, trottoar gürültü var. Bunday teknikalar yo'q ha? Yok. Bak bu ömür bolğanımız teknikalar. Ömür bolğan. Bunda yol değil de, böylelerinin için. Topu Pekin şarında var. Pekin'le var orada işte. Kıra var. Allah. Ötün, buyurun. Haydi. Yes. Üçlü burası bende de biliyor. Tamam. Yava. Biz küçük. Şuraya da durumuz. Buna güç bir ot koy. Buna güç bir buna. Açtı. Elektromobil ismi? Elektromobil. Aa, elektromobil saldı. Ün çıkmaydı mı? Ün çıkmaydı. Aa, Cirde bu. Az. Çocuğu koydu masanın. Tak. Ne tarafa sarsan sana Tak, yaxshi ekan. Buni siz minishni bilasizmi? Emiriniz. An bar var bilirsen sözüm var. Mağşa aydaşlı bir bilgi. Ehtiyat var mı? Artla pus bulu da. Cırma 5. yılı çıkarılgan maşına ekan. Elektrikli ekan. Tak, 6 saat işleydi ekan. Var da bize cazım. Bırak. İşleyeler. Haydi. Olur mu? Birisi bulalım. Ehtiyatlı olalım işte değil mi? Evet, bu Bunu almıyor. hareket. Genelde şıpıra, kuzda calbırakta şıpıra, yemeden gaz oluyor. Hava, pilisos. Tabii bu kışta demek tratoarda kuruyoruz. Tratoarda kuruyoruz. Hemen tratoarda şıpıra olsun. Onda teknikler daha Çok öyle. Bişkek'te çok. Bişkek Calabat'ta çok. Calabat'ta bir çok. Yok. Calavat'ta çok olsa sayırız ama. Bunlar şıpıra durganlar ha?
шыпыра тұрғанда. Көп екен. Жігіттер алдырақ басқалар не көрөлі? Алдырақ басқалар. Шыпыра тұрғанда. Бұлар барлығы Батыр ағам burada тартасына сіздерден басқа ешкім болды. Жоқ болды. Бұлар жаңадан әбелет етті. Ем ошында сіздерде жаңадан штат көбейді да. Айлетар қанша болды? Айлеңіз қанша? Айлы қазір 16. бұлар азырақ бұлар көтеріліп тапалды. 16 азыр бұлар жоқ дегенде бір ең аз алды дегенде бір 30 мың алыш керек. Көбіз дегенде. Соның зор машина екен, да? Мастер, жапты кәдімгі. Жақсы іште жақсы Фирмада алдырақ басып. Бұл не? Асфальт. бұл асфальт бұл ешкім погрузчик. Да, погрузчик. Никогда не было. Объем қанша? Адам олар 20 штук жаңы 25 тонна немелер. Шахмандар олар. İçine girseniz, valisi kana sen mi? Oturursanız Otur aydasın canım yani. oturup koyacaksanız oturup koyarız. Koçam, aydı otur böyle koyayım. Müyle var. Müyle sana zukma ketip olan. Müyle var. Çaydan beri üşüttük Cüren Bey. Ne oldu? Karım çadağı. Müyle var mı değil? Var mı koyayım? Bir de öyle değil. Andık mı? Kağıtımız var mı? Ne oldu? Bana gel. 17 yaşta bala var. Olmağında oyuncak pistolet beni kamap 5 yılga kamap koydu taşıyıp o şu koçardan beri İsmağa Çizota çata dişesiz ciddi bala veremedi koçada kaldım. Uyumdağı çok uyumdağı. Toktamadı. Toktam, oldu. Все, успокойтесь. Гүлзина Ешмаматовна. Yeminle şu an. Гүлзина Ешмаматовна, мына телефон номеріңіз бар екен, а? Мына бұл Қарасу районы сотының шешімі. Тергөнлük. Қарасу районы сот, облыс шешімі сот çıkacaktı. Çok iyi, çok attım. Bütün akşam sıramatşan. Advokat dili, sot dili bırakın. Мұғайым ұқпайсың. Көтір байсың, болды да. Осыда қылмышты қыласыңар дағы, анан кейін дағы мұға деп долыланасыңар. Мұғайын деп отқанда тұрбайсың бұл жөнінде. Болды, мұнай қыласың. Гүлзина Ешмаматовна. Мына мен сіздің арызыңызды біздің Ош облыстық ГКМ-нің басшысының бірінші орынбасары тапшырып отам. Мақұл ба? О телефонға шығарыңыз қазір. Мына буквально саат 5 болды, саат 6-ға келіңіз ГКМ-ға. 1 саат ішінде. Мақұл ба? Толық жәрдем берген жай. Мақұл ба? Толық жәрдем берген. Мен өзім көзөмөлгө аламын. 18 жашта, 17 жашта боламын. Мен өзім көзөмөлгө аламын, жардам берем. Құда қаласа, Құдай бұйырып насип етсе, жақсы болып жүрсеңіз, балаңыз шығарып береміз. Мақұл ба? Қолды беріңіз. Бұл электромобиль, масловый машина. Hazırınca 53 lira alıp geldik. Müslümanlık taksi oldu. Ең соңы. Ош шары. Yanında Jan Maslow'u vardı. Sonra vardı. Elinde forma vardı. Akbalban, akkoynu. Бұларға баяғы күндер ала. Демелі контроль Elinde hazır video kamera koyduk. GPS koyduk. Var koyduk. Sosyal sefer. Elektron. Қандайсың әлі? Жақсылар жүргендер? Bundan 53 lira. Албақты барыға кигіре деген екен, а? Құдай қаласа қандай бізде шушындан барлығы жақсы болчудай болса санын 200-ге жеткіземіз Ош шаарында. Анан Бұл егер бәрі жақсы болса санын 1000-ге жеткізіш керек. Жаңы техникалар шаар көчөлөрүн жууп тазалоо, шыпыруу, кышкысын жолдордогу карды күрөө, туз себүү сыяктуу иштерде колдонулат. Ошондой эле автокрандар, оор жүк ташуучу унаалар, жолго асфальт төшөөчү техникалар бар. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош.